Москва шаарына кар жаады. Бүгүн 7 майга караган түнү Россиянын Москва облусу менен Москва шаарында кар жаады. Синоптиктер Москвада бүгүн кечке чейин жаан-чачын боло турганын билдирген. Абанын күндүзгү температурасы +4-+6 градус болсо, түнкүсү 0-2 градуска төмөндөшү күтүлөт. Маалымат булак Баракелде. Бишкекте дагы бир жаңы автобус жол кырсыгына кабылды. Бишкек шаарында коңшу Кытайдан алынып келинген жаңы автобустардын бири жол кырсыгына кабылды. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видеодон көрүнгөндөй автобус Крикомстром аймагында жол кырсыгына кабылган. Автобустун айдоочусу маамыны сүзүп, троллейбустун зымында көзгөн. Жол кырсыгынан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Маалымат булак Супер KJ. Тазалыктын директору Рамис Алиев Бишкектин вице-мэри болуп дайындалды. Бишкек шаарынын мэриясында кадрлык өзгөрүүлөр болду. Алиев Рамис Гулягланович Бишкек шаарынын мэринин турак жай коммуналдык чарба маселелери боюнча орун басары кызматына 2024 жылдын 6 майынан тартып дайындалды. Шамралиев Чыргалбек Жумаделович ээлеген кызматынан өз калоосу менен бошотулду. Тиешелүү буйрукка кала мэри Айбек Жунушалиев кол койду. Маалымат булак Сереп Медиа. Англияга ишке жөнөтөм деп 50 адамды сызга отургузуп кеткен шектүү кармалды. Баткендин милициясы ондогон адамдан акча алып алдап кеткен деп шектелген аялды кармады. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча аларга Кадамжай районунун 41 жаштагы СЫ аттуу тургуну кайрылып, бир аял аны жана башка адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштурам деп акча алып алдап кеткенин билдирген. Белгилүү болгондой, ТЧ аттуу аял шектүү быйыл февралдан тарта жабырлануучуга Англияга жакшы маяналуу жумушка жөнөтөм, 6 ай ичинде жакшы акчага иштеп келесиңер деп алдап ишеничине кирген. WhatsApp аркылуу жумуш орундарынын сүрөттөрүн көрсөткөн. Андан кийин ар биринен $1400 алган, бирок айткан убадасын аткарбай алдап кеткен. Натыйжада акчасы бергендер $66,8 миң материалдык зыян тарткан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милицияга билдиргендей шектүү аял 3 майда ак жол өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстандан качайын деп жатканда кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда шектүү дагы канча адамды алдаганын аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Маалымат булак Репортер KJ. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу октябрда башталат. Бул тууралуу Садыр Жапаров Ош облусуна болгон сапарында билдирди. Бишкек, Пекин жана Ташкент бул мега долбоорду ишке ашыруу механизми боюнча бирдиктүү пикирге келишкени буга чейин маалым болгон. Кытайдын темир жол боюнча мамлекеттик корпорациялары аны ишке ашырууга даярдыгын билдиришкен. Темир жол курулса, Кытай менен Борбор Азияны байланыштырып, Европа жана Перс булуңдарындагы өлкөлөргө жаңы транспорт каттамдарын ачат. Кыргызда бул магистраль салынып калса, транзиттик өлкөгө айланмакчы. Белгилей кетсек, 6 майда Садыр Жапаров Ош облусуна жумушчу сапары менен барды. Анын алкагында мамлекет башчы облусту жана Ош шаарын өнүктүрүү планы менен таанышып, Искак Разаков атындагы мамлекеттик жаңы имараттын ачып, муну менен бирге өлкө боюнча дагы 9 мектеп менен 2 бала бакчанын ачылышына онлайн катышкан. Мындан тышкары президент барак эксклавынан көчүп чыккандар үчүн жаңы айылдын курулушун баштап берди. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бишкек милициясы бир ай бою жүргүзүлгөн Претон көпөлүк рейтинин жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Бишкектин милиция кызматкерлери Претон көпөлүк аталышындагы профилактикалык иш-чараларды улантууда. Кала милициясына кабарлагандай, 12 апрелден бери профилактикалык иш-чара өтүп жатат. Анын алкагында милиция кызматкерлери социалдык жоопкерчилиги төмөн кыздар интимдик кызмат көрсөтүшү мүмкүн делген жерлерде текшерүүдө. Алар сауна, мейманкана жана ижарага берилүүчү батирлер. Профилактикалык иш-чаралар башталгандан 6 майга чейин 250ден ашык кыз аныкталып, райондук башкармалыктарга жеткирилип, ар бири менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 160 беренесине сойкулукка жана пластикка көмөктөшүүгө ылайык кылмыш иштери козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жүрүшүндө 4 шектиги жогорудагы берене боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан сырткары турак жайлардын менчик ээлерине карата көп кубаттуу үйдөгү турак жайды мейманкана катары бергендиги, өткөрүп бергени же пайдалангандыгы үчүн укук бузуулар кодексинин 112 беренеси, көп батирлүү турак үйлөрдөгү турак жайларды пайдалануу эрежелерин бузууга ылайык протоколдор түзүлүп, ар бирине 5500 сомдон айыппул салынды. Айыптын жалпы суммасы 55 миң сомду түздү. Милиция кызматкерлери тарабынан интимдик кызмат көрсөтүүгө тиешеси бар адамдарды жана сойкуканаларга тиешеси бар жарандарды аныктоо иштери улантылып, алар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат.
Дос мамлекеттер гана Москвадагы парадка кайсы өлкөнүн президенттери чакырылды. 9 майда Москвада өтө турган жеңиш парадына Орусияга дос мамлекеттердин президенттери жана дипломаттары гана чакыртылды. Бул тууралуу орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Ушаковдун айтымында парадка КМШ түзүмдөрүнүн, ЖККнун, ЭАЭПтин, КШКнун жетекчилери, дос мамлекеттердин элчилери жана аскер атташерлери чакырылган. Иш-чарага Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын президенттери да катышат. Кубаны, Лаостун жана Гвинея-Бисаунун башчылары да өзүнчө чакырылган. Орус президентинин жардамчысы 9 майда Армениянын премьер-министри Никол менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Москвада болбой турганын белгиледи. Парадтан кийин чет элдик коноктор белгисиз аскердин күмбөзүнө биргелешкен гүл коюу аземине катышат. Андан соң Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путиндин атынан делегация башчылары үчүн кабыл алуу уюштурулат. Маалымат булак Супер KJ. Казак дипломатынын жубайы 10 жыл бою күйөөсүнөн кордук көрүп келгенин айтты. Коңшу Казакстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы элчилигинин кеңешчиси Сакен Мамаштын жубайы Карина Мамаш күйөөсү 10 жылдан бери тынымсыз үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтып чыкты. Бул тууралуу ал немалчы.kz зомбулукка каршы коомдук фондуна билдирген. Ал 5 майда күйөөсү үйүнө келген жубайынын эжесине дагы кордук көрсөткөндөн кийин бардыгын коомчулукка чыгарууга мажбур болгонун билдирген. Мен 10 жылдан бери зордук зомбулукка кабылганымды билдирем. Мага жасаган бардык кордук үчүн жолдошум дипломатиялык макамынан ажыратылып түрмөгө отургузулушун каалайм деген ал. Бул билдирүүдөн кийин Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров дипломат Казакстанга чакыртылганын, эми анын иши менен укук коргоо органдары алектенерин билдирген. Маалымат булак Супер KJ. Здравствуйте, меня зовут Карина Мамаш Гусмановна. Мой супруг – советник посла ВОАВ Республики Казахстан. Вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует, избивает. Я нахожусь в опасности. Мои дети рядом с ним находятся в опасности. Я требую помощи у нашего государства. Помогите мне. Россия Порошенко менен Зеленскийге эмне үчүн издөө жарыялаганын айтты. Россиянын тергөөчүлөрү Украина бийлигинин кылмыштарын иликтөөнүн алкагында Украинанын мурда президенти Петр Порошенко менен азыркы мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге издөө жарыялашты. Бул тууралуу орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков брифингде билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Биз бир нече жолу айткандай, биздин тергөөчүлөр Киев режиминин кылмыштары тууралуу маалыматтарды чогултуп жатышат жана буга байланыштуу көптөгөн маалыматтар бар. Анын алкагында иштер жүрүп жатат, деди Песков. Россиянын ички иштер министрлиги 4 майда Зеленский менен Порошенкого издөө жарыялаган. Украинанын тышкы иштер министрлиги Россия өзүнө көңүл бурдуруу үчүн Зеленскийди издөөгө алды деп билдирген. Маалымат булак Баракелде.